кишини бир жолу дагы көргөн эмесмин. Телевизордон Кыргызстандын жарандыгын алганда Кытайдын жарандыгын абсалдуу түрдө тапшыргам. Эми жакындан бери болуп дагы көчөтөн бери мени биринчи айымдын дос экен, жакын экен деген ушактар аябай айланып тарап атат. Мен ошол биринчи айымды, биринчи кишини бир жолу дагы көргөн эмесмин. Телевизордон анча-мынча көрүп жүрөмүн. Мен жакындан да көргөн эмесмин. Бул чындыкка дал келбейт. Бирок мен ушул кишилердин саясатын колдоймун. Күрөлөрдүн төлөө тартып Центральный избирательный комиссия была образована рабочая группа, аталган жобонун 82.1 пунктуна төмөнкүдө өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Бул биринчиден 1-2-3 мандат саясий партия алган учурда 1 мандатын резервке аялдар үчүн калтыруу, 4-5-6 мандат алганда 2 мандат резервке калтыруу, 7-8-9-10 мандат алганда 3 мандат резервке калтыруу, 11-12-13 мандат алганда 4 мандат резервке калтыруу, 14-15-16 мандат алганда 5 мандат резервке аялдарга калтырылат, жана 17-18-19-20 мандат алганда 6 мандат резервке калтырылат, 21-22-23 мандат алганда 7 мандат, 24-25-26 мандат алганда 8 мандат, жана 27 мандат алганда 9 мандат талапкерлерге калтырылат, бөлүштүрүлүп берилет деген максатта ошондой өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат сиздерге. Аталган да кайталап кетсем, аталган токтомдун долбоору ошо конституциялык мыйзамдын 64-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-абзацына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. Суроолор барбы, коллегалар, бул маселе боюнча? Да, суроолор жок болсо, сунушталган токтом долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер, ким макул? Ким каршы? 9 макул, 1 каршы, токтом кабыл алынды.